Чүй областында 13 жаштагы кыз төрөт үйүнө 22 декабрда түшкөн. Бирок организми толук жетилип, төрөткө даяр эмес болгондуктан жана ай күнү өтүп кеткендиктен дарыгерлер операция жолу менен наристенин жарык дүйнөгө алып келишкен. Ак халатчандардын айтымында учурда ымыркай менен апасынын абалы жакшы. Жакынкы күндөрү үйүнө чыгарылат. И у нее тогда уже намечалось перехаживание. И учитывая переход, Жаш кыз баланы 41 жума жана 3 күн көтөргөн. Биринчи жолу төрөдү. Ошондуктан биз аны 23 декабрда операция кылабыз деп даярданып жатканбыз. Ошентсе да операция жеңил өттү. Азыркы тапта жаш эненин жана ымыркайдын абалы туруктуу. Төрөлгөн кызды апасы өзү эмизип багууда. Бөбөктүн салмагы 2 килограмм 900 граммды түздү. Учурда эне бала төрөтканада. Аларга таянеси каралашууда. Бизде мындай окуя биринчи жолу болуп отурат. 3 жыл мурда 14 жаштагы кыз төрөгөн. Эгерде ушундай жагдай жаралса, укук коргоо органдарын чакырып, алар түшүнүк жаздыртат. Бул жолу да ошондой кылдык. Азырынча жаңы төрөлгөн наристенин атасы ким экени белгисиз бойдон калууда. Буга чейин Чүй областынын Лебединовка айылындагы номер 2 мектептин 7 классынын окуучусу кош бойлуу экени аныкталгандан кийин окуяга байланыштуу мектеп директору өз каалоосу менен арызын жазып, кызматтан кеткени айтылган. Алынган маалыматтар боюнча 13 жаштагы окуучу кыз апасы жана өгөй атасы менен жашайт. Кыздын кош бойлуу экенин апасы билгенден кийин мектептен чыгарып, үйдө окутуп жаткан. Бул окуя боюнча жаш жетпегендерге сексуалдык мүнөздөгү зордук зомбулук аракеттерди жасоо боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иштери дагы деле уланууда. по сути, сегодня анализирую ситуацию. Бүгүнкү күнү 12-13 жаштагы жаш кыздардын арасындагы кош бойлуулук боюнча анализ жүргүзө турган болсок, анда алар менен жыныстык катнашка баргандардын көпчүлүгүнүн курагы улуураак экен. Бул зордук зомбулук жолу менен ишке ашканынын белгиси. Же болбосо жаш кыздар эрте жыныстык катнашка барса, боюнда болуп калаарын биле беришпейт. Эрте боюна бүтүрүүнүн кесепеттери да бар. Өзүңөр деле карап көрсөңөр, өспүрүм кыз кош бойлуу болсо, мугалимдер, мектеп директорлору жазаланат. Коомчулук начар иштейт деп айтып жатышты. А бирок күч колдонуп, сексуалдык зомбулук көрсөткөндөр көз жаздымда калып жатат. Алар менен эмне болуп жатканын да билбейбиз. Ушундай эле окуя ушул жылдын сентябрь айында Таласта катталып, анда 7 класстын окуучусу төрөгөн. 14 жаштагы кыз 18 жаштагы жигиттен боюнда болуп калып, муну кыздын ата-энеси билип калгандан кийин экөө үйлөнүшкөн. Дагы бир окуя ушул айдын башында Ноокатта болгон. 10 класстын окуучусу көз жарып, бала 6 айлык болуп төрөлгөндүктөн чарчап калган. Буга шектелип кармалган жигит бир тууган агасы экени айтылууда. Ага карата кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Тилекке каршы ушул жылдын ичинде эле 900 жашы жетерлик кыз кош бойлуу болуп калышкан. Нурзада Екатерина Ступкина, Бакыт Кошалиев, НТС.